Саламатсыздарбы, касиеттүү кыргыз эли. Кирип келе жаткан жаңы 2017-жылыңыздар менен куттуктайм. Өтүп бараткан жылы жалпы журтчулугубуз үчүн жемиштүү, жакшы жылдардан болду деп ойлойм. Анткени элибизде кандай гана кыйынчылыктар болбосун, эң негизгиси тынчтык болду. Коңшу мамлекеттер менен да тынчтыкта жанаша жашадык. Тынчтык, ынтымактуулук, эмгек элибиздин социалдык жашоосунун жакшырышы, элибиздин ден соолугунун чың болушу, мамлекетибиздин алдыга кадам коюп, күн санап өнүгүп бара жатканынын белгиси эмеспи? Мисалы, республикабыздын 7 дубанында маданият жана тарых жылына карата өткөрүлгөн кыргыздын каадан салтына, маданиятына, тарыхына байланыштуу иш-чараларга күбө болгондо, кадимкидей жүрөк толкуп, дымагыбыз көтөрүлүп, кыргыз элибиздин табиятын жакындан тааныганда эмгекчил, өнөрлүү, кеңпейил, өзгөчө эл экени сыймыктанып, элдин маанайынан, аракетинен, алдыга карай умтулган ишенимдүү кадамынан сездик. Арине, ар жылы, ар бир адамда кичинекей наристеден тартып, чоңдорубузга чейин бир жыл ичинде эмне кылдык, эмнеге жетиштик, эмнеге жетишпей калдык деген суроо болбой койбойт. Саякбай Манасчы эл аралык фондусу үчүн бул жылы бир топ жемиштүү болду десем жаңылышпайм. Жыл бою кылган иштерибиздин жыйынтыктары эл алдында таразаланып, өз баасын алып, жакшы саамалыктар менен бири-бирибизди куттуктап турган кез. Биздин башкы милдетибиз улуттук идеологиянын уңгусу болгон Манас феноменибиздин руханий, маданий дүйнөсүн элге жеткирүү, сактоо жана ар тараптуу жайылтуу болуп саналат. Өтүп бара жаткан 2016-жылы Манас дүйнөсүнө байланыштуу иш-чараларды өткөргөн, жайылтып жаткан жарандарыбызды, коомдук уюмдарды, мамлекеттик илимий чөйрөлөрдү демөөрчүлүк колдоо менен бирге республикалык масштабта залкар манасчылардын юбилейлерин өткөрүүдө, аларга арналган илимий энциклопедиялык басмалардын чыгышына, телерадио корпорациясы менен биргеликте Манас таануу боюнча проекттерди ишке ашырууда жигердүүлүк менен эмгектендик. Кинематографияда биринчи жолу адамзаттын гении Саякбай Манасчынын биографиялык көркөм тасмасын, тарыхыбызга байланыштуу үркүн көркөм тасмасын, элдик фольклорго кайрылып легендалар аттуу көркөм тасмасын тартууга үлгүрдүк. Саякбай Манасчы эл аралык фондусу жаңы жыл алдында жыл жыйынтыгын чыгаруу менен кийинки жылы мындан дагы чоң ишенимдүү кадамдарды таштап, мамлекетибиздин идеологиясынын тизгинин тутамдап, маданиятыбыздын өнүгүүсүнө өз салымыбызды кошобуз деп ишендирип кетем. Саякбай Манасчы эл аралык фондусунун жааматынын атынан, өзүмдүн атымдан элибиздин кирип келе жаткан жаңы 2017-жыл бакубатчылыктын, токчулуктун, ынтымактуулуктун ырыс жылоологон жылы болсун. Өлкөбүз өссүн, элибизде тынчтык, аманчылык болсун деген тилегибизди айткым келет. Дагы бир жолу жаңы жылыңыздар менен, касиеттүү кыргыз эли.